kaç yaşında soruştu yaşına kayıptı. Ben kızımda nasıl tanımam. Все, конечно, не делается. Все. Ноокатта бирөөнүн автоунаасын уурдап, социалдык тармак аркылуу башка автоунаага алмаштырып жибергендер кармалды. Алар 23 жана 19 жаштагы эки жигит. Алар бирөөнүн ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү автоунаасын түндө уурдап айдап кетип, кийинчерээк соц тармак аркылуу жарнамалап, башка унаага алмаштырып жиберишкени аныкталган. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Мас кылуучу заттарды колдонуу натыйжасында жасалган жана бир же бир нече адам өлүмү менен болгон оор кесепеттерге алып келген жол кыймылынын эрежелерин бузган учурлар боюнча жоопкерчиликти күчөтүп, анын ичинде жабырлануучу менен жарашуу жолу менен кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотуу мүмкүнчүлүгүн жана оор кесепеттерге алып келген жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн соттолгон адамдарга пробацияны колдонуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу киргизилүүдө. Жол кыймылынын эрежелерин бузууга байланышкан кылмыштар үчүн сот тарабынан дайындалган кошумча жазаны милдеттүү түрдө киргизүү сунушталууда. Мындай чечим айдоочулук көлүктү алып коюунун, сактоонун жана ажыратуу мөөнөтүн аяктагандан кийин кайтарып берүүнүн мөөнөтүн тартибин так көрсөтүү менен бул жазаны аткаруунун жаңы укуктук механизми болмокчу. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү менен мас абалында транспорт каражаттарын башкаргандыгы үчүн жаза чараларын күчөтүү максатында сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Убактылуу камакка алуу мөөнөтүн 20 суткага чейин жогорулатуу сунушталууда. Жол кыймылынын эрежелерин аны менен бирге айдоочулардын ылдамдыкты белгиленген чегинде так сактоого чакыруу максатында фото жана видео камералардын аракет зонасында кыймылдын орточо ылдамдыгынан ашкандыгы үчүн жоопкерчиликти кароо жана медициналык көндүлөрдүн өтүүдөн баш тарткандарга жоопкерчиликти жогорулатууга багытталган өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Мындай өзгөртүүлөрдү кабыл алуу менен айдоочунун күбөлүгүн убактылуу алып коюуга жана Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын эрежелерин билүү боюнча квалификациялык экзамендерди кайра тапшыруунун шарттарына жол берген өзгөртүүлөр сунушталууда. Тамак аштын баасына тейлөө акысын кошуп салгандарга айып салынат. Учурда керектөөчүлөрдөн кайрылуулар келип түшүп жатканын монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы Женалы Орозбаев билдирди. Женалы Орозбаев белгилегендей, анда жарандар тамактануу жайлары тамактын баасына мурда алынып келген тейлөө акысын кошуп салды деп айтышууда. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча мыйзамдын негизинде бизде атайын көзөмөл бар. Биз ага ылайык текшерүүнүн планын бекиттик. Анын негизинде бардык коомдук тамактануу жайларын пландуу түрдө текшерүү жүрөт. Эгерде бизге кайсы бир керектөөчү арыз менен кайрыла турган болсо, анда биз капысынан текшерүү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Пландык текшерүүлөр ишкер субъекттерине айтып анан жүргүзүлөт, деди Орозбаев. Эми төмөндө аталган кесиптин ээлери күнүнө 5-6 саат гана иштешет. Минкап иши 5-6 саатка созулган жумушу оор кызматкерлердин тизмесин бекитти. Жумуш күнү 6 саатка созула турган медиктерге инфекциялык, кургагучук жана психиатриялык оорулар менен түз иштегендер, реабилитациялык борборлордун жана физиокабинеттердин кызматкерлери, патолого-анатомиялык кызматтардын, тез жардам станцияларынын, кан борборлорунун, лабораториялардын, дарыканалардын жана фармацевтикалык өндүрүштөгү жумушчулар кирет. Мындан сырткары соттук медициналык экспертиза адистери, радиоактивдүү заттар жана иондоштуруучу нурлануу булактары менен иштеген кызматкерлер, социалдык мекемелердин, үй интернаттарынын жана балдарга арналган адистештирилген мекемелердин жумушчулары да тизмеге кошулду. Өзгөчө коркунучтуу инфекциялар, өлүктүн материалдары жана радиация булактары менен түз иштеген айрым кызматкерлер үчүн 5 сааттык жумуш күнү белгиленди.
Біз 21 жаштан право берді деп қойсақ қандай болады ошо? Мен мында как эме айтсаңыз ошо, оюңуз кандай ошого? Может 20 жаштан ба деп ошондо айтасыз, азыр 20га толгондо ошондо окуу правосын алса деп атам да. азыр бул боюнча менин билишимче УНА кызматы азыр управделада булар жанагы окутууну 2 жылга деп эметип атышпайбы? Жок, мен түшүндүм аны. Сиз эмне айтсаңыз, оюңуз кандай деп атам. Просто анализ айтса жакшы болот эле да. Ошого жараша, может, мен ойлоп атам да. Может, жаш балдар көп кылып атабы ДТП-ны. Жаш балдар Ошолор көп мисалы көрүп атпайсыздарбы? Карасаң эле 17 жашта, 16 жашта атасынан машинесин урдап чыккандар болот го. Көп эле мен ошону айтып атам. Ошон үчүн может 20 жашка, 20га толгондон кийин ошондо тиги право алсабы деп атам да. Ошону узартсак кандай болот депчи. сиздин оюңуз туура. Негизи акыл эси кирип калабы дейм да ошол. жаш балдар баягы мурда билесиздер, армияга барып келгенден кийин туурабы, анан ошону праваны окуу, анан ошондон кийин эметчи баягы союз кезде. Да, действительно жаш балдардын эмесимен даже право алып элек балдар ата энесинин машинасын айдап туруп ушу жол кырсыктарына эметип учураган